Бала үмүт эртеңкинин чырагы, бүгүнкү күн эртеңкинин булагы демекчи, ымыркай 6 айдан тарта активдүүлүгү күч алып, эне сүтү жетишсиз болуп калат. Наристе белин түзөп, диштери чыгып, эмгектеп алга жылат. Баланын акыл эси жашоосунун алгачкы жылдарында интенсивдүү өөрчүйт. Сиздин камкордугуңуз балаңыздын ден соолугуна, жөндөмдүүлүгүнө, келечектеги ийгиликке жетүүсүнө өбөлгө болот. Андыктан наристеңизге ак шактан ботко даярдап, жашылчадан пюре жасап бериңиз. 12 айга чейин айран сүт берүүгө болбойт. Себеби анемия аллергиянын өөртүшү мүмкүн. Тамакты балаңыздын ден соолугуна маанилүү болгон микроэлементтерге бай азыктардан даярдаңыз. Аз кандуулуктун алдын алуу үчүн темир камтылган витаминдерди берүүнү сунуштайбыз. Балага таттуу, туздуу, газдалган жана чай азыктарын берүүгө болбойт. Шам шуметүү үчүн жашылча жемиштерди, токочту берүүгө болот. Урматтуу энелер, акылдуу, кайрымдуу, дени сак баланы өстүрүү жөнүндө кичине кеңешке убактыңыздарды бөлүп катышып коюңуздарды суранып кетем. Баланын ден соолугу, акыл ээси эне сүтүнөн башталаарын айткым келет. Эне сүтү баланын өсүшүнө, акыл эсинин эмоционалдык өнүгүүсүнө пайдалуу азыктарды, микроэлементтерди камтыйт. Баланы эмизип жатканда көзүнө карап, мээримиңиздерди төгүп, жылмайып, сүйлөшүп эмизүү керек. Бул баланын энеге карап, чөйрөгө ишенимдүү түрдө ээмүү өзү күчтүү сезим, бири-бириңиздерге болгон байланыш. Баланын эмген сүтү жакшы сиңип, оорубай, бир калыпта өсүп, сизден алган мээрим, жакшы мамиле менен кайрымдуу, акылдуу болуп чоңоет. Баланы 2 жашка чейин эмизүү керек. 6 айдан баштап эмчек сүтүнө кошумча азык бере баштасаңыз болот. Үй бүлө жумуштарды аткарууда ар бир үй бүлө бала багууда, жумуш аткарганда бири-бирибизге жардам беришибиз керек.